Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Россиянын алыскы кайсы бир талааларын көрөбүз. Ал жактагы чоң унаалар түрмөгө бир канча кылмышкерлерди алып келе жаткан болчу. Ак кар баскан аймакта жайгашкан түрмөгө алып келген кылмышкерлердин арасында каарманыбыз Крейван деген дагы адам бар эле. Ар кимисин жай-жайына таратып, Крейванды дагы өзүнө тиешелүү бөлмөгө киргизет. Эми Крейван эч кандай сыр бербей ошол түрмөдө жүрө баштап, бардык түрмөкечтерди сейилдөө аянтчасына чыгарганда, эки адам басып келип эле Крейванга сайла башташты. Анда Крейван көпкө күтүп отурбай ал экөөнүн жазасын дароо эле берип, мындай ишти укканда түрмөкечтердин башында турган Кара Симеон деген адам дароо эле жаңы келген Крейванды өзүнө чакыртат. Албетте Крейван келгенден кийин Кара Симеон өзүнүн сөзүн баштап: "Сен жаңы эле келип алып өзүңдү өтө эле кыйын сезесиң го. Ким болсоң да сени өз ордуңа коюп коюш керек окшойт" деп сүйлөнүп баштаса, Крейван Кара Симеонго: "Мен бул түрмөгө атайын сен үчүн түштүм. Мен сени жок кылгана келдим" деп айтып эле ошол жерден Кара Симеондун эки адамын эки жакка чачып, андан соң тездик менен Кара Симеонду да өлтүрүп салат. Дароо эле бөлмөдөн чыгып өтө шамдагайлык жана эптүүлүк менен кыймылдап, дубал беттерине жабышып, ар кайсы темирлерди жулуп алып, керек болсо физиканын закондорун бузуп эле укмуштуудай түрмөдөн качып баратты. Таң калыштуусу, эч ким аны токтото албай калып, түрмөнүн чегинен чыккан Крейван болсо ак кар баскан талаа менен эле качып жөнөдү. Көп өтпөй ал кардуу бороонго кабылып, ошол бороондун арасынан Карышкырга дагы туш болот. Карышкыр менен Крейван бири-бирин бир топко тиктеп турушуп, андан соң Карышкыр артка кайтып кетет. Крейван болсо андан ары барып, аны күтүп жаткан учакка жетип, учак болсо аба ырайынын татаалдыгына карабай эле абага көтөрүлүп кеткенин көрөбүз. Учактын ичинде болсо Крейван мойнунда тартылган сүрөттү өчүрүп жатканын көрөбүз. Көрсө ал таптакыр эле башка кылмышкердин атын жамынып кирген болуп, ал кылмышкердин өзү түрмөнүн айланасындагы талаалардан табылат. Ушундай көрүнүш менен Крейван Кара Симеонду өлтүрүп, эч кимге билинбей суудан кургак чыгып кеткенин түшүнөбүз. Кийинки көрүнүштө биз 16 жыл артка кайтып, Америкада жашап жана окуу жайда окуп жүргөн Сергей жана Дмитрий менен таанышабыз. Булар ага инилер болгондуктан бул күнү аларды атасы Николай окуудан келип эртерээк алып кетет. Унаада бара жатканда атасы балдарына өкүнүчтүү жаңылыкты айтып, алардын апасы өзүн өзү өлтүрүп алганы жөнүндө айтат. Көрсө булардын атасы Николай орустун Крим төбөлү болуп, албетте ар кандай жаман иштер менен алектенип АКШда жашап калган. Николай балдарынын алдуу күчтүү жана тайманбас болушун каалап, талаага аңчылыкка алып чыгып эле курал менен атып өлтүргөндү үйрөтө баштайт. Ошону менен катары эле Николайдын бул жерге келгенин дагы бир максаты, бул токойдогу уламышка айланган адам жегич арстанды өлтүргүсү келет. Анын айтымы боюнча, эгер мен бул арстанды өлтүрсөм, анда мен дагы уламышка айланам. Крим авторитетим дагы да өсүп, иштерим оңолот дегендей кылып коет. Ошол аңчылыкка Алексей деген адам да келип кошулуп, Николайга сөзүн баштап эле криминалдык бизнес боюнча иштешпейлиби деп баштайт. Анда Николай Алексейди такыр эле теңине албай: "Сен мен үчүн эч ким эмессиң, бар чүкөңдү ар ойно" деп текеберленип коет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Дал ошол учурда анын балдары Сергей менен Дмитрий андан алысыраак жерде жүргөн болчу. Кайдан жайдан чыга келген чоң арстан Сергей менен Дмитрийдин маңдайынан чыгып калат. Анда Сергей арстанды бутага алып, иниси Дмитрийди өзүнүн аркасына жашырат. Бирок Сергей дагы Дмитрий дагы такыр эле атасындай эмес болчу. Ошондуктан Сергей арстанды аткысы келбей, акырындан куралын түшүрүп эле арстан менен тиктешип туруп калат. Дал ошол учурда ал жерге жетип келген атасы Николай арстанды атып жиберип, ачууланган арстан болсо бир эле көз ирмемде Сергейге жетип барып, аны тиштеп, сүйрөп качып кетет. Николай арстанды бир канча жолу аткалаган менен такыр аны өлтүрө албай кала берди. Ошол эле токойдун кайсы бир аймактарында Калипса деген кыз ата-энеси менен бирге жаратылыш койнунда эс алып жүрүшкөн. Калипса алаксып кетип токойдун арасына кире калса эле, баягы жарадар болгон арстан Сергейди сүйрөп келип эле таштап салат. Арстандын жарадар болгон жеринен аккан каны Сергейдин жарадар болгон жерине тамып, арстан болсо эч нерсе кылбастан эле артка кайтып кетти.
Ошондо Калипсо чоң энеси берген дарыны Сергейге ичирип, көрсө анын чоң энеси ар кандай чөп жардан дары жасаган адамбы Айтор. Ал дарыны Калипсога берип жатып, бул дары кез келген адамды айыктыра алат деп айткан эле. Ошентип Сергей ооруканага жеткирилип, дарыгерлер тиешелүү аракеттерди кылгандан кийин Сергей чындап эле бир ажалдан калып көзүн ачат. Анан да бир белгисиз кыз ага кичинекей картаны таштап кеткенин да билет. Бир аздан соң эле ал жерге Николай келип, Сергейге сен эмне үчүн Арстанды атпай койдуң деп нааразы болот. Ооруканадан чыгып келгенден кийин Сергей үйдө апасы жазып кеткен катты таап алып, ал катта апасы Сергейге атаңа окшош болбо деп сураныптыр. Аңгыча болбой Николай Сергейди өзүнө чакырып, баягы аны жарадар кылган Арстандын башын көрсөтөт. Атасы ал Арстанды өлтүрүп башын кесип тагып койгонун көргөн Сергей атасын жаман көрөрүн дагы бир жолу билдирип, кыйкырып эле кетип калат. Ал түндө өзүнө керектүү буюмдарынын баарын жыйнаштырып, атасына билинбей качып кетүүнү көздөп үйдүн чатыры менен акырын басып баратып, буту тайып кулап кетип, бирок жерге өтө бир эпчилдик менен туруп калганын көрөбүз. Сыягы баягы дарынын таасириби Айтор. Сергей өзүнүн өтө бир эпчилдүү жана күчтүү болуп калганын сезет. Анын алдынан иниси Дмитрий тосуп чыгып, Сергейдин кетпөөсүн суранганы менен Сергей ага болбой аны менен коштошот да жөнөп кетип калат. Кемедеги матростор менен сүйлөшүп кемеге түшүп, андан арыдагы узак жолдорду басып отуруп, апасынын туулуп өскөн жери Россиянын чыгышындагы Сибирдин кайсы бир аймактарына келип калды. Бир кезде талаа бойлоп келе жатып эле дөбөрөгөн үндөрдү угуп, көрсө буйволдордун өтө чоң үйүрү аны көздөй чуркап келе жатышкан болот. Эч жакка кача албай калган Сергей ошол жерде эле туруп берип, буйволдордун бири болсо Сергейди түшүнгөндөй эле аны коргоп турган сыяктуу болуп тосуп турду. Акыры ал апасы жана иниси болуп кичинекей кезинде жашаган жерге да жетип келип, ошол жерде андан ары күнүн өткөрө баштайт. Баарынан да кызыгы жырткычтардын жөндөмү Сергейге өтүп кеткен сымал болуп, ал өтө эле алысты көрүп, шыбыр эткен добычты да угуп, мурдагыдан өтө эле күчтүү болуп, катуу дагы чуркап калганын билет. Күндөрдүн биринде ал талаада өлүп жаткан көп сандаган буйволдорду көрүп, браконьерлер алардын мүйүздөрүн алуу үчүн кырып салганын түшүнөт. Ошол жерден бир бычакты таап алып, андан соң браконьерлер кайтып келип калгандыктан алар Сергейди коркута башташып, Сергей болсо аларды өлтүрүп салды. Ошондон кийин Сергей таптакыр эле башка адамга айланып калдыбы Айтор. Жаныбарларды коргоп эле аларды кырган адамдарды өлтүрө баштайт. Арадан жылдар өтүп өзүн Крейван аңчы деп атаган Сергей өтө көп жаныбарларды мыйзамсыз эле кырып жаткан браконьерлерди жолдон тосуп алып, алардын дагы жазасын колуна карматат. Бирок ал адамдардын бир экөөсү качып кеткенге жетишип калып, Крейван бул иштин түбүнө чейин иликтеп барайын дегенби Айтор. Баягы качып кеткен адам жетекчисине кирип барып болгон окуя жөнүндө айтып берейин деп жатса, көрсө жетекчисинин ордуна эбак эле Крейван келип калган болот. Ошентип Крейван бул жолу браконьерлердин жетекчисин кошуп жок кылып кетти. Кийинки көрүнүштө баягы Калипсо деген кыз кесиптешин акыркы сапарга узатууга келген. Көрсө анын кесиптеши Кремтөбөл Кара Симеон тарабынан өлтүрүлгөн болуп, ошондон көп өтпөй эле Крейван Калипсону таап келгенин көрөбүз. Ал Калипсога сен мени убагында куткарып калгансың. Мен узак жылдар бою сени араң таап келдим деп, Калипсо калтырып кеткен картасын өзүнө кайтарып берет. Анда да таң калыштуусу Крейван Калипсога: мен сага карыздар болчумун, ошол үчүн мен дагы сага жардам берүүнү чечип, силердин жамаатыңарга коркунуч келтирип жаткан Кремтөбөл Кара Симеонду кечээ эле ишин бүтүрүп келдим деп айтат. Ошондон көп өтпөй эле Калипсо чындап эле Кремтөбөл Кара Симеондун өлгөнүн билип, анан да интернет желеде Крейван аңчы деген адамдын пайда болгонун көрөт. Көрсө Сергей Крейван аңчы деген атты жамынганынын себеби ал дүйнөдө кандай гана Кремтөбөл болбосун, эгер буйртма кылышкан болсо ошол адамга аңчылыкты баштап, ал Кремтөбөлдөр өздөрүн канчалык коргобосун, Крейван аларды баары бир акыры өлтүрүп тынат экен. Ал эми баягы Николайга өчөшүп калган Кремтөбөлдөрдүн бири Алексей Кара Симеондун өлүп калганын билгенден кийин анын адамдары менен жолугушуу уюштуруп, Кара Симеондун адамдары келген соң аларга сүйлөй баштайт. Ал Кара Симеондун адамдарына: эми силердин башчыңар өлдү. Эми өзүңөрдүн араңардан лидерди шайлагыла дагы биз менен кызматташкыла. Өзүңөр билгендей менин каймана атым Керик болот. Анткени мен бир топ окумуштуу дарыгерлердин жардамы менен өзүмө дары жасатып, организмимди өзгөртүп алганмын. Эгер артымдагы затка уланган түтүктү сууруп кое турган болсом, анда менин денем Кериктикиндей эле катып баштайт деп айтат. Анда Симеондун адамдары Алексейге ишенишпедиби Айтор. Аны 2-3 жолу тапанча менен атып жиберип, бирок Алексейдин денеси чындап эле ташка айланганын көрүшөт. Ошондо Алексей ал жердегилердин бирөөсүн гана тирүү калтырып, калгандарын бүт өлтүртүп, биз менен кызматташасыңар деп өз бийлигин көбөйтө баштайт. Николай дагы Кара Симеондун өлгөнүн билип, дароо эле анын адамдары менен байланыш түзгөнгө аракет кылып, бирок Симеондун адамдарын Алексей колго алып койгондуктан, Николай жолугушуу боло турчу жерде атышуу болуп, аз эле жерден өлүп калайын дейт.
Андан соң Алексей Кара Симеонду ким өлтүргөнүн аныктап, аны өзүнүн технологиясынын жардамы менен изилдеп жатып Николайдын баласы экенин түшүнүп калат. Ошондо Алексей Николайдын баласы Сергей өзүнө Крейван аңчы деген атты коюп алып, дүйнөдөгү кез келген Крим төбөлдөрдү тындым кылып жок кылып жатканын билет. Эгер муну Тим койсо, ал бир күнү Алексейди да келип өлтүрүп кетерин түшүнгөн Алексей Крейван аңчынын өзүн таап жок кылуу үчүн чет элдик деген каймана аты бар бир адамды жөнөтөт. Бул адамдын өзгөчөлүгү кез келген адамды гипноздоп кете турган жөндөмү бар. Күндөрдүн биринде Сергей иниси Дмитрийдин туулган күнүнө келип куттуктап, бирок ал жерге келген атасына саламдашпай да коет. Негизи Сергей дагы Дмитрий дагы кичинесинен эле атасын жаман көргөндөрү белгилүү. Түндө үйдүн ичинде такыр уктай албай койгон Сергей бакчага барып түнөп, эртең менен кайтып келип эле иниси Дмитрийди таппай калат. Дал ошол учурда инисин кимдир бирөөлөр уурдап кетип бараткан болчу. Аны көргөндө Крейван учуп күйүп эле аларды кубалап жөнөйт. Кубалап жүрүп отуруп акыры унаага жетип анын бир топ жерин талкалап, бирок кайрадан кулап калып артынан жетип барганда уурулар Дмитрийди тиг учакка салып кетишет. Крейван ошондо да алардын артынан калбаганга болушунча аракет кылып, бирок бир кезде болбой эле сууда калып калды. Дмитрийди уурдап кеткен уурулар анын манжасын кесип салып жиберишип, атасы Николайдан өтө ийри суммадагы акчаны сурап жатышкан болот. Сергей болсо атасына сенин акчаң көп го, акчаны берип Дмитрийди куткарып калалы десе, Николай Сергейге албетте менин акчам көп, бирок эгер мен акчаны бере турган болсом менин авторитетим түшөт. Ошондуктан башка жолун ойлонолу деп болбой коет. Атасынан айла жок экенин түшүнгөн Крейван Калипсага байланышып, изилдетип жатып акыры Дмитрийди кайсыл жерде камап жаткандарын билип калат. Дароо эле ошол жерге жетип барып, эч кимге шыбыш билдирбей имаратка кирип, ошол жердеги адамдар менен эле чекеден салгылашты баштады. Бирок Крейван акыры ал имаратта иниси Дмитрийдин жок экенин билет. Бул жөн эле Алексейдин тузагы болуп чыгып, алыстан даярданып турган адамдар Крейванды гранатомет менен атышат. Көзү курч Крейван аларды көрүп калып ылдыйга секирип кеткенге жетишип, бул жолу дагы аман калып Алексейдин тузагынан кутулуп кетти. Алексей болсо Дмитрийди атаң менен агаңды тузакка түшүрүп берсең тирүү каласың деп коркутуп, бирок кандай кылса дагы Дмитрий көнбөй койду. Ошол учурда баягы чет элдик деген гипнозчу кайтып келип, Алексейге баардыгын айтып, биз Крейванды тузакка түшүрө албай калдык. Бирок канча да бизде анын иниси бар го, биз башка айласын табабыз деп сүйлөшө башташат. Ал эми Крейван менен Калипса Россияга Крейван жашаган жерге келишип, жолдон Крейван аларга кол салган ак барс менен кармашып Калипсаны таңкалдырат. Андан кийин Крейван Калипсадан баягы ага ичирген сыйкыр дарынын курамы жазалышы жөнүндө сурайт. Бирок Калипса Крейванга чоң энем мага берген андай дарыдан менде бирөө эле болчу деп коет. Аңгыча болбой Крейванга коңгуроо келип, көрсө бул кезде Алексей анын иниси Дмитрийди алып алып Россияга келип калган болот. Анын максаты эптеп Крейванды сөзгө тартып өлтүрүү болуп турат. Бардыгын аныктап алган Алексей Крейван жашаган токойго келип адамдарын жөнөтөт. Ал жерден да кантуу салгылаш башталып, Крейван болсо аларды ар кандай тузактарга жана аюунун капкандарына түшүрүп, калгандарын болсо чекеден эле кырып салат. Бирок Алексей Крейванга дагы бир белек даярдап койгон болуп, жогоруда пайда болгон тиг учак ар кандай газдарды таштай баштайт. Газдын курамында уулуу заттар бар болгондуктан Крейвандын көзүнө ар нерселер көрүнүп, өзүн кармай албай мас кишидей боло баштаганда, ал жерде гипнозчу пайда болот да Крейванды жеңип салат. Акыры Крейванды өлтүрөйүн деп калганда анын көзүнө жанын огу сайылып, бул жолу дагы Калипса Крейванды куткарып калган болуп, ал Крейванга калпайтып койгон бу айтор баягыдай дарыдан Крейванга кайрадан ичирет. Крейван өзүнө келип, ал эми аз эле адамдары калган. Алексей болсо кайрадан качып жөнөдү. Жаныбарлар менен шундуктуудай бир байланышты түзүп алган Крейван буйволдордун чоң үйүрүн качып бараткан Алексейди көздөй жөнөтүп, качканга мүмкүн болбой калганын түшүнгөн Алексей болсо керике айлануу үчүн дарысын колдоно баштайт. Унаалар ала салып кетери менен Алексей ошол жерден керике айланып чыгып, Крейван экөөнүн айыгышкан беттеши башталды. Бир топ кармаштан кийин айлакер Крейван Алексейди буйволдорго тебелетип отуруп араң өлтүрөт. Алексей болсо жөн кетпей акыркы сөздөрүн айта кетип, ошондо гана Крейван чындыкты билип калат. Инисин куткарып кеткенден кийин бир канча убакыттан кийин Россиянын түндүгүнөн токойдун арасынан атасы Николайга жолугуп, ага айтып берсе Николай дагы баардыгын мойнуна алат. Ал Сергейге актанып, мен мындай кылбаска айлам калбай калды эле. Анткени Алексей менин алдымда өтө чоң атаандаштыкты жаратып, мен сага Алексейди өлтүр десем өлтүрбөйт болчусуң. Ошондуктан мен атайлап эле Алексейге баламды Дмитрийди уурдатып, сени Алексейге каршы буруп койдум. Анткени Алексейди сен гана өлтүрүп жок кыла алмаксың деп айтат. Бардыгын түшүнгөн Крейван атасы менен коштошот да жөнөп кетет. Кетип баратканда ал колундагы эки окту таштап, көрсө ал атасы Николайдын мылтыгындагы эки окту алып койгон болот. Бир эле көз ирмемде аюу Николайга кол салып, Николай мылтыгын карап октун жок экенин көрүп аюуга жем болот. Ошентип убакыт өтүп кийинки жылы Сергей Дмитрийдин туулган күнүндө отурганда, Сергей иниси менен сүйлөшүп жатып эле ал дагы атасына окшоп криминалдык иштерге аралашып, атасынын компаниясын жетектеп калганын билет. Сергей дароо эле Дмитрийге, сен эмне үчүн мындай кылып жатасың?
Эмнеге атамдын ишин улантып Крим дүйнөгө кирдиң десе, Дмитрий дагы ага моюн бербей, сен деле атама окшоп өзүң деле өлтүргүч болуп кеттиң го деп коет. Ошол жерден Дмитрий кетип калып, Сергей анын артынан токтотконго аракет кылса, Дмитрий дал эле Сергейдей болуп кубула калат. Чочуп кеткен Сергей таң калып эле туруп калып, Дмитрий болсо ага мен башынан эле хамелеон болчумун. Кимге окшош болгум келсе ошого окшош болуп кете берем. Анан да атам сага бир белек калтырып кетти деп айтып кетип калат. Крейвен болсо үйүнө барып атасы жазып калтырып кеткен катты окуп, бардыгын түшүнүп, анан да атасы баягы арстандын терисинен кийим жасатып кеткенин түшүнөт. Крейвен ошол жерден арстандын терисин жамынып, бир кездерде арстандын эпчилдиги жана күчтүүлүгү Крейвенга өткөндүгүн даана түшүндүрүп турат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.